Салам достор, кандайсыздар? Дагы акчага алдап жатышат. Бул Динара. Мы начинаем с 5000 сом, так как меньшую сумму биржа просто не пропустит для работы. Прошу. Азыркы учурда Инстаграмда таргет берип реклама кылууда. Ал видеодо 50 миңден 70 миңге чейин бир күндө тапса болорун айтат. Тез эле жана оңой акча тапкысы келген жарандар ага кайрылышат. Ал эмнелерди айтат? 5000 сомдон кем эмес акча салыш керектигин, андан кемин биржа кабыл албашын мына ошентип түшүндүрүп берет. Анын иши 5 сааттан 6 саатка чейин узарышын айтат. Андан кийин салган акчасы 10 эсеге көбөйүшү айтылат. Я увеличиваю ваш выигрыш аж в 10 раз. Проигрыш исключен, потому что я веду торговлю на исламских счетах. Это халяль. Акча керек болгон адамга бул сөз майдай жагат. Бул иш халал экендигин айтып ишендирет жана тапкан акчадан процент албашын айтып сүйүндүрөт. Лицензиям бар, налог дагы төлөйм деп түшүндүрүп берет. Работаю законно, честно и плачу налоги. Все законно и надежно. И того же отношения требует своих клиентов. Я буду рада оказать вам помощь. Эми бул Динара чындыгында кандай иштейт? Динарага 5000 сом саласыз. 5-6 сааттан кийин ал сизге жазат: 60 миң таптыңыз деп. А сиз болсо сүйүнүп картаңызды жөнөтөсүз. Ал сизге болсо биржадан чыгарып алыш үчүн 10% салыш керектигин айтат. А 10% 6000 сом. Эптеп 6000 сом таап дагы саласыз. Андан кийин ошол жок 60 миң сомду сизге котороюн десе, сиздин картаңыз сомовый. Анан кийин ал долларовый кылам, башка карта ачтырыш керек деп сизден дагы 4-5 миң сом сурайт. Ошентип сиз дагы 4-5 миң сом салып, дагы алданасыз. Ошентип 14-15 миң сом кетиресиз, ал ошол бойдон жок болуп кетет. Аны милицияга берип дагы таба албайсыз. Алдангандар өтө көп. Мындай система бир гана Кыргызстан эмес, Өзбекстан, Тажикстан, Казакстан, Россия өлкөлөрүндө дагы ушундай система менен алдашат. Лицензиям бар, налог төлөйм деп атпайбы? Бир адамга лицензия, налог төлөштүн эмне кереги бар? Үйдө эле компьютерда биржа менен иштесе болот го. Криптовалюта биржа жөнүндө дагы кичине маалымат бере кетейин. $100 салып $150 кылыш дагы кыйын. $100 салып $10 дагы түшүп калышы мүмкүн. Биржа ошондой нерсе. Мына ошого окшогон мошенниктерге ишенбегиле. Видеоролик менен бөлүшүп коюңуздар жакындарыңыздарга, досторуңуздарга, алар дагы алданып калбасын. Видеого лайк, комментарий калтыра кетиңиздер. Комментарийде кирип окусаңыздар болот. Ушундай ситуацияга түшкөндөр бар. Мына ошо видеоролик аягына жетти. Каналга каттап лайк, комментарий калтырышты унутпаңыз. YouTube, Instagram, Telegram каналдарыма каттала кетиңиздер. Саламатта калыңыздар, өзүңүздү жакшы караңыз.